ошо тапшырмасы аткаруунун негизинде мына Ош шаарында болуп жаткан өзгөрүүлөргө туш болуп атасыздар. Шаарыбыздын мэри Кудайга шүгүр жакшы мэр келип калган экен, жакшы мэр чыгып калган экен. Муну анын баары болуп сүзүп болуп, мага окшоп айдашты. Артында суу болот, беркелик сиздер. Сиздердин шопурсуз. Бул техникалардын баардыгын мындай Жақыны болып айтсам, ұсынса келді техника, бирөөгө барып жалынбайт, эми кайгыга башым алынбайт. Ушунча турса техника, мындан дагы мэрибиз алоолоп күйүп жалынбайт. Бузук турган талаага бир күндө мына керекпин асфальтты жая саларбыз. Ушунча турса техника керекпи, тоого да коркпой барарбыз. Айтора жонун актап үмүтүн, ала тоолу Кыргызстан буюрса батаң аларбыз. Қонақтар, сөз Қырғыз Республикасының Министрлік комитетінің төрағасының орынбасары, Улуттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы, Қырғыз ел батыры, генерал-полковник Ташиев Қамшек Рышашке беріледі. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош облусунун тургундары, урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жана кызматкерлери. Мына бүгүн биз Ошто жакшы маанайда, жакшы шарапатта ушундай сонун иш-чарада жолугушуп отурабыз сиздер менен. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бүгүнкү күндөгү жүргүзүп аткан саясатынын кайсы бир деңгээлдеги жемиштеринин бири деп айтсам болот. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош шаарында, Ош жергесинде, айрыкча Ош шаарында ушул шаарыбыздын акыбалы кандай болуп калды эле, шаарыбыз ушундай эскирип, карап, ушунчалык бир бозоруп калган шаар болуп калды эле. Бирок ушуну эске алып, урматтуу президентибиз мындан ары Ош шаарына чоң жардам кылайлы, Ош шаарын көтөрөйлү, колдойлу деген максатта биринчиден ушу шаарга мэр кылып Жеңишбек Шермаматовичти дайындады. Экинчиден ошол дайындаган күндө эле айткан болчу. Ош шаарына, шаардык ошол чарбасына иштете турган техникаларды толук бойдон алып бересиң деп мага тапшырма берген. Ошонун негизинде биз Жеңишбек Шермаматович дайындалган күнүн эртеси эле ушул жумушту чарбачылык жумуштар аткардылар. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Муну жанагы жасаган жумуштарды көз боемочулук менен, же бирөөнү алдап коюу менен эптеп убактылуу гана жасап өтүш эмес, чындап гана жөнөкөй адамдарга, карапайым эл журттун турмушуну өзгөртө турган, карапайым эл журттун кайсы бир деңгээлде ошолордун бир рахматын ала турган жумуштар жасагыла деп президентибиз тапшырманы берип отурат. Мен азыр мына эртең менен Бишкекте болдум. Анан кийин Нарынга учуп кеттим эле, Нарындан келдим бул жерге. Так, азыр кайрадан учуп кетемин. То есть бул эмне деген маселе? Бул деген бардык мамлекет кызматкерлер тынбай иштешибиз керек. Мамлекет кызматка келдиңби? Иште. Мамлекет кызматка келдиңби? Ошол элдин жакшынакай ак батасын алыш керек. Анан мамлекет кызматка келип, мурдагыдай мамлекет кызматка азыр байыш үчүн, же болбосо өзүнүн бир кадыр баркын көтөрүш үчүн келбейт. Кадыр баркты ел көтөрүш керек. Кылган жумушуңардын бардыгында элдин ыраазычылыгы болуш керек. Бул эң негизинен укук коргоо органдары, прокуратура органдары, сот органдары, коопсуздук органдары элдин түздөн түз тирегин аткармайынча, же элдин түздөн түз ошол суроо талаптарына жооп бермейинче ишиңерге мындай жакшы баа берилбейт. Өзүңүздөр билесиздер, мына эл журтка дагы муну айтып коюшубуз керек, мындай жарыя кылып. Мына азыр сотторубуз, Жөнөкөй районунун соттору эң аз алган акчасы 300 000 сом болду. 300 000 сом болду. Облустукка андан да көбүрөөк. Жанагы жогорку соттун судьялары андан да көбүрөөк болду. Бул эмне үчүн жасалып атат? Ошол соттор коррупциялык элементтерге берилбесин. Элдин турмушун, элдин
ошо чече турган жумушун акыйкат чечип берсин деп президентибиз ушуга умтулуп атат. Баягы Досонов Женга деген бир криминалдык авторитет бар эле, туурабы? Женге дегенде бардыгы унчупай калышты. Женгенин балдары, Женгенин чорнойлары, Женгенин кыйындары болуп, ушундай болуп калышты. Керек болсо биздин укук коргоо органдарыбыз да унчупай калган. Бир эле случайда айтып берейин, азыр ал кишинин үстүнөн өтө чоң мурда кылып өткөн кылмыштары боюнча кылмыштары ачуу процесси болуп атат. Бир нече кылмыштарын өзүнүн жердештерине ушул мына бир случайда айтып коеюн эми, бул уже бул ачылган кылмыш, муну эч кандай жашыра турган секретный нерсеси жок. Өзүнүн жердештери мына СИЗОдо наркотикке сайып өлтүртүп 2015 жылы өлтүрткөн балдарды мына азыр таап чыкты. Анан дагы көп айтышат, Женге биздин жердешибиз болгон деп. Өзүнүн жердешибизди өлтүрүп атат. Ушул бандиттер болгон ушулардын бардыгы. Ошол бандиттердин бардыгын азыр жок кылынган. Кыргызстандын кайсы булуң бурчунда болбосун бир дагы бандит болбойт мындан ары. Уюшкан кылмыштуу топ деген болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Эгерде оштук баягы канча калган бандиттердин мүчөлөрүнө же башкаларына айтып коеюн. Эгерде бирөөңөрдү угуп калса бир жерден, каттуу жаза тартасыңар, жигиттер. Каттуу жаза тартасыңар. Мыйзамга кайтып, мыйзам чегинде жашагыла. Башында биз ушу бандиттерди жок кылабыз десек, баары күлгөн. Мен үстүмөн күлүшкөн. Койча колуңан эмне келет сен депчи. Колуңан келбейт, бандиттер жок кыла албайсың. Булар болгон, боло берет, бардыгы булардын колунда деп. Куду ушундай эле ситуацияны коррупция боюнча айтып өтөйүн. Коррупциялык элементтер боюнча. Мамлекетибиздин бардык жеринде коррупция чырмап алган. Техника сатып аласыңбы? Коррупция бар. Жол курасыңбы? Коррупция бар. Имарат курасыңбы? Коррупция бар. Бирөөнү жумуш кыласыңбы? Коррупция бар. Ушундай болуп кеткен. Жөнөкөй адамдарга жашоо жок болуп калган. Жалаң ушу бийликке байып, ушундай үйлөрдү салып, ээлеп алып жүргөндөр гана жашап калган. Быйылкы жылы 20 миллиард сомдон ашык акча бөлүндү. Ош шаарынын өзүнө да. Жолдорду жасаганга, мына ипотекалык үйлөрдү курганга, техникаларды алганга, жана башкалардын баары 20 миллиарддан ашык акча бөлүндү. Мына Ош облусуна болсо 30 миллиардтын тегерегин акча бөлүндү. 28-30 миллиард тегерек акча бөлүндү. Ош облусу, Ош шаарына кошулуп 50 миллиард акча бөлүндү. Качан ушундай болгон эле? Эч кандай мындай болгон эмес. Ошо бөлүнгөн акчаларды эми эффективдүү иштетип, ошолордун пайдасын көрүш керек. Буну текшеребиз. Ошондо ошого илешип калбаш үчүн азыртадан таза иштей керек. Азыртадан таза иштей керек. Урматтуу эл журт, мындан ары дагы ушул мамлекетибизге таза жана көптөгөн кызматтарды кылуу үчүн урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бизге берген тапшырмасы бар. Ошо тапшырмасы аткаруунун негизинде мына Ош шаарында болуп жаткан өзгөрүүлөргө туш болуп атасыздар. Шаарыбыздын мэри Кудайга шүгүр жакшы мэр келип калган экен, жакшы мэр чыгып калган экен. Мына 2 килограмм күлүш тапшырып атам, 2 килограмм. Мына ушун жакшылап иштетип алгыла эми. Кана кимге беребиз муну? Сизгеби? Ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, бүгүн күнгө карай дүйшөмбү 11 август. Биздин кыргыз элинин баатыры Камчыбек Бешиев мырза бүгүн Ош шаарында, жана ошондой эле Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев мырза бул жакта атайын Ош шаарына келген техникаларды атайын ушул жердеги Ош шаардык мэриясына белек катарында тапшырып өткөрүп берип жаткан учур. Биз бул жактан сөйлөгөн сөздөрдү жана ошондой эле тапшыруу аземиндеги сөздөрдү көргөзүп коелу. Бул техникалардын баардыгын мындай мурун соғып калкалап эле таштабастан бул мамлекеттерди өзүңөрдүн машинеңерди менишиңиздер. Машинеңиз барбы өзүңүз? Эмне машинеңиз бар? Ошо фитти мингендей кылып миниң. Макулбу, жакшы.
сапатын карагыла, чтобы кийин сөз болбой турган болсун. Ошо бар текшерип чыгып. Чогуу барып келишти. Жакшы ошондо. Ошо кириш кылган ошо кошуп алсак. Мындай техникалар жок эмес? Жок, Атайын тротуар аллеяны жуучу атайын аппараттар, ардактуу замандаштар, кыргызстандыктар керемет болгон Ош шаарында өнүгүү десек болот. Караңыздарчы. Мына эл менен биргеликте иштеп жаткандыгын биздин эл өкүлдөрү, элдин лидерлерин көрүүгө болот, байкоого болот. 3 күндө Жүргүзүп оталдырып иштөөсүн көрөлү деп турат. Жүрбөй жатуңуз. Мына күчтүү провод кой. Мына күчтүү. электромобиль эмеспи? Электромобиль сонда үн чыкпайт да, чыкпайт. Жүрбөйт массаңызда. Ал барып алып келсе сүзүп алып, мына окшоп айдаштырып берет. Артында суу болот, Күздө жалбыракта шыпырабыз, эмеден газ. Пылесос. Так, бул кышта неме тротуарды күрөйбүз. Тротуарды күрөйбүз. Мен тротуарды шыпырабыз. Моундай техникалар даже Бишкекте жок. Бишкекте жок. Бишкек Жалапатта жок. Чындыгында башка жактарда жок техникалар Ош шаарында келип отурат. Грейдер автоунаасынын тагыраагы грейдер сүргүч унаасынын жанында сөз сүйлөнүп, ийгиликтерди каалап Алдырап калсаңыз. Бул не? Асфальт. Бул асфальт бул. Погрузчик. Anda göreyince ben değil o şu. Мен өзүм жолугам, карындашым сага, өзүм жолугам. Билем мен гудрон чачат. Бул кран. Бул жака Ош шаарына келген жаңы техникаларды негизинен тапшырып Ош шаардык мэри Жеңишбек Токторбаев мырза могу техникалардын бүт баардыгын азыркы учурда улуттук коопсуздукту коргоо комитетинин төрагасы Кыргыз эл баатыры Камчек Ташиев мырзага көргөзүп, ушул унааларды алып келдик. Сиздер берген акчага деп көргөзүп жаткан учур. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Аныктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.